Салам достор. Түрмө бул кылмышкерлерди коомдон ажыратуучу же болбосо кайра тарбиялоочу жай болуп саналат. Жөнөкөй кылмышкер үчүн бир канча түрмөлөр бар, бирок ушундай түрмөлөр бар, ал жерге түшүү өлүм менен тең. Ал жерден качуунун же чыгуунун эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Ошол сыяктуу дүйнөдөгү катуу корголуучу түрмөлөрдүн катарына Алькатрас түрмөсү кирет. Ал Америкада 1861 жылдан 1963 жылга чейин катуу тартипте иштеген. Камаккана өтө коркунучтуу, кылмышкерлер үчүн болуп аябай катуу корголгон. Камаккана ушул аталыштагы аралда жээктен 2 километр алыстыкта жайгашкан. Туткундар бул жерге өмүр бою камалышкан. Камаккана тарыхында топ-топ болуп качкандардын саны 34 киши. Аларды колго түшүрүшкөн, камакка кайтарышкан же болбосо атып салышкан. Кээ бирлер жээкке кантип жетүүнү билбей өздөрү багынып беришкен. Бирок баары бир качуу үчүн өзүнчө шериктерди топтоп качуу планын ишке ашырган бир адам бар. 1960 жыл 18 январда Атлантадагы камакканадан Алькатраска кылмышкер Фрэнк Ли Моррис которулган. Ал Вашингтондук болуп, өтө кызыктуу криминал тарыхына ээ эле. Ал киллер болгон эмес, бирок ушундай узун кылмыштардын тизмесине ээ эле. Ошол себептен аны Алькатраска камоону чечишкен. Ал 11 жашында жетим калып, криминал биографиясын 14 жашынан баштаган. Ар кандай оорулуктарды кылган, банктарды тоногон жана наркотиктерди сактаган. 1949 жылдан баштап Фрэнк түрмөлөрдөн качууну баштаган. Флорида штаты камакканасынан ал 5 жолу качкан. Анын негизги максаты азаттыкка жетишүү болгон. Ошол себептен анын качууларынын жалпы саны 11ге жеткен. Алькатраска которулушу Фрэнктин азаттыкка болгон ынтылышын азайта алган эмес. Ал Алькатрастан качуунун жаңы планын түзө баштайт. Мындай камактан качуу шериктерсиз ишке ашышы кыйын эле. Ал өзүнө агайыны Джон жана Кларенс Енглиндтерди Аллен Вестти шерик кылып тандап алат. Алар кошуна камераларда эле. Бул бири-бири менен болгон байланышты жеңилдештирди. Мындан тышкары агайынелер аябай жакшы сүзүшөт эле. План ишке ашыш үчүн бардыгы бир убакта иштеши керек болчу. Аралда жоокерлер үчүн кийимдер, бут кийимдер жана мебелдер жасалат эле. Иш жакын байланыш үчүн өтө ыңгайлуу болчу. Алардын дагы бир үстөмдүгү камаккананын өзгөчө категориясына ээ эле. Башкача айтканда, алар киллер эмес эле, адамдарга оор жаракат келтирүүчү кылмыш кылышпаган эле. Ошол себептен алар эркин кыймыл жасоо үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүккө ээ болушкан. Топтун ар бир мүчөсү өзүнө бөлүнгөн жумушту аткарууга тийиш болгон жана керектүү убакта камерасынан өзү чыга алыш керек болчу. Агайыны Енглиндер корукчулар үчүн реквизит даярдашты. Жасалма баштар жана денелер. Түнү бою ал кроватта жатышы керек эле. Моррис аккордеондун ичине үйлөнө турган кайык жана аба алуучу шакекчелерди бекитет. Дубалды бузуу үчүн негизги курал металл кашыктан жасалган дрелл болду. Ал чаң соргучтан уурдалган моторго 10 центтик тыйын менен уланган эле. Эшик алдында күнүнө 1 сааттан түрмөдө музыка коюлган убакытта иштетет эле. Күн сайын кечки саат 9-дан 5-ке чейин ар бир мүчө өз камерасындагы полду казып, вентиляцияга түшүү оросун кийиштириш керек болчу. Шор суу менен жуула берген жана трубалардан тынбастан суу түшө берген камаккананын эски дубалдары секиндик менен оюлуп барды. Үйлөнүүчү кайык жана аба алуучу шакекчелерди резина курткалардан, калактарды болсо фанерден жасашты. Акыркы качуу күнү анык болду. 1962 жыл 11 июнь. Жатууга уруксат берилгенден кийин топ аракеттенүүнү баштады. Бирок күтүлбөгөн абал келип чыкты. Аллен Вест оюлган тешикке батпаганы үчүн чыга албай калды. Моррис жана агайынелер ага карап бир нече саат оороо казышты. Бирок Алленди чыгара алышпады. Топ өтө оор чечимди чыгарууга туура келди. Шериктерин камакканада калтыруу, иш убактысынан тышкары болгон ызычуу корукчулардын көңүлүн буруп, бардык планды жокко чыгаруусу мүмкүн эле. Суу трубасы аркылуу качкындар камаккананын үстүнө чыгышат жана турба бойлоп качып жээкке жетип барышат. Ал жерде үйлөнүүчү кайыкты үйлөшөт жана болжол менен саат 22:00 сүзүп башташат. Таң атканга чейин алардын качканы сезилбеди. Аллен Вест шериктерине жетип алуу максатында казууну улантты жана ороого батып чыгууга жетишти. Бирок кайык ордунда жок эле. Анын алдында 2 жол бар болчу. Биринчиси сууга секирип бир нече километрге сүзүү же болбосо аркага кайтып полиция менен кызматташуу. Ал корукчуларга бардыгын айтып берет. Аллендин сөздөрүнө караганда, шериктери Ангел аралына чейин сүзүүнү ниет кылган. Кийин кийим жана машина уурдап, ар ким өз жолу менен кетүү. Аралда бир да машина уурдалбаганына байланыштуу 3 вариант бар эле. Аллен жалган маалымат берген. Качкындар пландаган жерден башка жерге жетип барышкан же болбосо жөн эле чөгүп кетишкен.
ФБРдин изилдөөлөрү пайдасыз кетти. Жана 1997 жылдан акыркы күнүнө иш жабылды. 2014 жылда изилдөөчүлөр жараткан агымдын компьютердик модели качкандардын жашап калуу мүмкүнчүлүгү бар экенин көрсөттү. Эгер алар 2,5 түндөн мурдараак чыгып алышкан болсо, кийинки жылы ага-инилердин жээндери тагалары тирүү экенин, Бразилияда жашап жаткандыктарын айтышты. Үй бүлө 1975 жылы тартылган сүрөттү көрсөтүп, алар ага-ини качкындар экенин таң алышты. Сот эксперти чоң божомол менен муну тастыктады. 2018 жылы Федерал бюро ишти кайрадан ачты. Кийин карашса Сан-Франциско полициясына Джон Йенглинден 5 жыл мурун кат келген экен. Ал эс тундуруучу маалыматты айткан. Аралдагы камаканадан алар ийгиликтүү качышкан. Анын иниси 2011 жылга чейин жашаган. Мористи болсо 2008 жылы Аргентинада башка ат менен жирке беришкен. Кат автору дарылануу үчүн жардам сураган жана 1 жылдан кем эмес убакта бардыгын айтып берүүсүн айткан. Кыдыруу натыйжалары белгисиз. Бул кат келгенине 5 жыл болгон болсо, мүмкүн качуунун соңку катышуучусу дагы көз жумган болушу ыктымал. Каттын мазмуну 3 адам. Ошол убактагы Американын эң катуу корголуучу камакканасына качып чыгышкандыгын далилдейт. Ооба, алар муну мыйзамга каршы келүүчү жолдор менен кылышкан. Жана алар жөнүндө кийин эч ким уккан эмес. Мүмкүн алар эркиндикти деп кылмыш дүйнөсүнөн кетишкендир. Урматтуу достор, бул видео сиздерге жаккан болсо, каналга катталып, видеого лайк койгонду унутпаңыз. Бул бизге дагы кызыктуу видеолорду чыгарганга түрткү берет. Көрүшкөнчө аман болуңуз.